Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден, болгон дагы эмес. Бул 2021-жылы сатып алынган компания экен. Аманат курулушту кандай тамдаган? Аны мен тамдабайм. Аны ошол Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тамдап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания өтүп алган. Бирок баса белгилеп коюшум керек. Чрезвычайный ситуация деген бар. Өкмөттүн ошол убакта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин распоряжениясы менен бул жерде тендерсиз алыныш керек эле. Бирок тилекке каршы ушул жерде дагы мыйзам бузулган. Гострой тарабынан тендер өткөрүп, тендер жарыялап, ошону уттуган. Эки жолу бул компания отказ берген экен. Бирок ушул урматтуу президентибизге сметаны алып кирип бергенде 5 миллион 700 деп алып кирип беришкен. Өтө сумма чоң болуп кеткенине байланыштуу күмөн санап, урматтуу президентибиз жыйын кылып, ошол жерде сметчиктерди, эксперттерди топтоп, эсептеп чыкканда ошол 3 миллион 300 миң сомдун тегереги чыкты. Мына ушул 3 миллион 300 миң Аманат компаниясы 33 компанияга бөлүп берип атат. Аманат компания бүгүнкү күндө ушул көзөмөлдөөчү компаниялардын бири.